Бир нерсе кубандырганы азыркы учурда ошо кайненеси, баланын апасы, келини, баласы үчөө консультацияга келет. Семейный консультацияга келет. Үчөө тең билбейт кимиси туура эмес экенин, кимден ката кетип атканын билбейт. Анан ошол жерде апасына айтам да, эгерде 2 жаш проблемадан чыга албай, жол таба албай, анан сизден акыл сурап келсе, кеңеш сурап келсе, анда ошол жерден сиз кеңешиңизди берип аралашсаңыз туура болот. Ага чейин экөөнө бериш керек. Экөө чечим чыгаранга, кеңеш эметкенге, экөөлөп ситуациядан чыкканга, өз алдынча чыкканга мүмкүнчүлүк бериш керек. То есть жардам сурамайынча жардам бербеш керек. Менин сиздин кеңешиңиз керек болуп атат дегенге чейин жөн эле коюш керек. Сырттан эле мындай карабай эле экөө ынтымак жашап атат, ден соолугу жакшы, аман эсен деп мындай карап көзөмөлдөй эле коюш керек. Үстүртөн эле. Кудайга шүгүр, балдарым жакшы жашап атат деп элечи.